Баарына салам достор, сиздер менен футбол дүйнөсүндө болуп жаткан эң кызыктуу кабарлар менен футбол жаңылыктары каналы. Каналыбызда биринчилерден болсоңуз подписация кнопкасын басып жанындагы коңгуроочону басып коюңуз. Эгерде сиз биздин видеону биринчилерден болуп көрүүнү кааласаңыз, бүгүнкү чыгарылышты баштайбыз, экраныңызды чоңойтуп алыңыз. Реал Мадрид клубу дагы бир бразилиялык футболчуну сатып алды. Реал Мадрид Бразилиянын Фламенго клубунун Хабег Рейнердин трансферин жарыялады. 18 жаштагы бразилиялык футболчу Мадрид клубу менен 6 жылдык келишимге кол койду. Кабарларга караганда, Мадрид клубу футболчунун трансфери үчүн 30 миллион төлөгөн. Рейнер 9 февраль күнү Реалдын экинчи командасы Касиласка келип кошулат. Футболчу Бразилия чемпионатында 14 оюнда катышкан. Маалымат үчүн айта кетсек, Реал Мадрид клубунда бразилиялык футболчулардын саны 6га жетти. Марсело, Каземиро, Родриго, Винисиус, Милитао жана Рейнер. Англия премьер-лигасынын топ 2 клубу Манчестер Юнайтед жана Тоттенхэм клубтарынын кызыгуусуна карабай Гарет Бейл Реалдан кетүүнү каалабайт. Бейл Реалдан ижара иретинде кетүүнү каалабайт. Реал чабуучусу Гарет Бейл Мадрид клубунан ижара иретинде кетүүнү каалабайт деп кабар берет BBC. Интернет булагынын жазышына караганда, Гарет Бейлге кызыгып жаткан клубтардан өз ойлогон сунуш түшпөсө, Реалдан кетпейт жана Реалдагы карьерасын улантмакчы. Маалымат үчүн айта кетсек, Реал менен түзгөн келишими дагы 2,5 жылды түзөт. Футболчунун жылдык маянасы 15 миллион евро. 30 жаштагы футболчуга Англиянын Манчестер Юнайтед жана Тоттенхэм клубтарынын кызыгуусуна карабастан, Бейл Реалдан ижара иретинде эч кайсы клубка кетпөөсүн футболчу агент аркылуу маалымат берди. Маалымат үчүн Гарет Бейл быйылкы сезондо Ла Лиганын оюнда 12 оюн өткөрүп, 2 гол киргизип жана 2 голдук пас берген. Лемпард Челси футболчусунун Интерге өтүүсүн тастыктады. Челси клубунун башкы машыктыруучусу Фрэнк Лемпард клуб коргоочусу Виктор Мозести ижара негизинде башка клубка өтүүсүн тастыктады. Мозес 2019 жылдын башында ижара иретинде Фенербахче клубунда ойноп келе жатат. La Gazzetta dello Sport интернет булагынын таркатышынча, Виктор Мозес карьерасын Интер клубунда улантат. Футболчуга Антонио Конте кызыгуу билдирген соң, клуб жетекчилери нигериялык футболчу менен жеке келишим түзүүгө жетишкен. Мозес Түркиядагы клубу менен ижарасынан кайтаруу жана башка клубка ижарага берилет. Ушул убакта ижарага берүү боюнча талкуу жүрүп жатат, дейт клуб башкы машыктыруучусу. Италиялык журналист жана инсайдер Никола Скеранын маалымат берүүсүнө караганда, Интер Виктор Мозести сатып алуу укугу менен 10 миллион еврого эмгек акысы менен ижарага алууну Челси менен келишим түзгөн. Маалымат үчүн 29 жаштагы Виктор Мозес азыр Интер клубунун башкы машыктыруучусу Антонио Конте кол астында 2016-2018 жылдарда Челсиде ойногон. Роналду күчтүү топ 5 чемпионаттарда эч ким кылбаган натыйжаны кылды. Ювентус клубу Криштиану Роналдо А сериянын 20-турда болуп өткөн Пармага каршы Туринде болгон оюнда 2 гол киргизип клубуна жеңиш алып келди. 34 жаштагы португалиялык чабуулчу топ 5тик күчтүү чемпионаттарда акыркы 14 сезондон бери 15ден көп гол урган жалгыз футболчуга айланды. Криштиану Манчестер Юнайтед клубунда 2006-2007 жылкы сезондон баштап ар бир сезондо жок дегенде 15ден көп гол киргизип келүүдө. Ошол сезондон баштап азыркыга чейин Роналдо өз эсебине 414 голду жазып койду. Маалымат үчүн ушул сезондо Ювентус чабуучусу А серияда 17 оюнда 16 гол урган жана 2 голдук пас берген. Туриндин Ювентус клубунун жарым коргоочусу Эмре Жан Боруссия Дортмундга өтүүсү мүмкүн. Бул тууралуу белгилүү инсайдер Никола өзүнүн Twitter баракчасына жазып чыкты. Дормундтуктар кышкы трансфер убагында сатып алууну көздөп жатат.
Маалымат үчүн айта кетсек, буга чейин Эмре Canга Милан, Манчестер Юнайтед, ПСЖ жана Эвертон сатып алууну каалап жатканы тууралуу маалымат тараган эле. Манчестер Юнайтед Дембеле үчүн 50 миллион евро төлөмөкчү. Лион клубунун чабуучусу Муса Дембеле Манчестер Юнайтед кызыгуусунда деп кабар берет Foot Mercato интернет булагы. Англия кубогу 23 жаштагы футболчуну Франция кубогу алкагында Нантка каршы оюнда күзөткөн. Ошол оюнда Дембеле каршылаштарынын дарбазасына гол киргизгенге жетишкен. МЮ футболчу үчүн 50 миллион евро жана кошумча бонус бермекчи. МЮнун футболчуга кызыгуу себеби Маркус Ришфорд жаракат алгандыгы себеп болууда. МЮ кышта Санчести артка кайтара албайт. Интер кышта Алексис Санчести кышта артка кайтарып бербейт. МЮ клубунда жаракат алгандар көп болсо да МЮ чилилик футболчуну артка кайтарып ала албайт. Себеби Санчести жок дегенде бир сезон ойноого келишип алган. Маалымат үчүн А серияда 4 оюн өткөздү жана жаракат алды. Ушуну менен видеобуз аягына чыкты. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар, жакшы лайк басыңыздар.